4-cü bölüm. Ыйык рухка толгон Иса Ярдандан кайтып келе жатып, анын таасир астында чөлгө барды. Чөлдө 40 күн бою иблистин сыноосунан өттү. 40 күн эч нерсе жебегендиктен, бул күндөр өткөндө абдан ачка болду. Ошондо иблис ага: Кудайдын уулу болсоң, мына бул ташка буйрчу, нам болуп калсын, деди. Иса ага мындай жооп берди: Ыйык жазууда адам жалаң эле нам менен жашабайт деп жазылган. Мындан соң иблис Исага кыска убакыттын ичинде дүйнөнүн бардык падышачылыктарын көрсөтүп, ушул падышачылыктардын үстүнөн болгон толук бийликти, алардын атак даңкын сага берем. Анткени мага укук берилген. Аны кимге кааласам, ошого бере алам. Сен мага табынсаң, баары сеники болот, деди. Иса ага: Ыйык жазууда Кудай эгеңе табын, жалгыз ага кызмат кыл деп жазылган, деп жооп берди. Ошондо иблис аны Иерусалимдеги ибадаткананын төбөсүнө тургузуп: эгер Кудайдын уулу болсоң, ушул жерден боюңду таштап жиберчи. Кудай өзүнүн периштелерине сени сактоону буйрат. Ташка бутун уруп албасын деп, алар сени колдоруна көтөрүшөт, деп жазылган эмеспи? деди. Иса ага мындай жооп берди: Кудай эгеңди сынаба деп жазылган. Иблис Исаны бардык жагынан сынап бүткөн соң, андан убактылуу кетип калды. Ыйык рухтун күчүнө толгон Иса Галилеяга кайтып келди. Ал жөнүндө кабар жер-жерлерге тарады. Иса синагогаларга кирип, элге таалим берип, алардын мактоосуна арзыды. Бир күнү ал өзү өскөн Назарет шаарына келди. Адатынча дем алыш күнү синагогага барды. Ал ыйык жазуудан окуп берүү үчүн ордунан турганда, ага Ышая пайгамбардын китебин сунушту. Иса китепти ачып, мындай деп жазылган жерин тапты: Эгемдин руху үстүмдө, анткени ал мени тандады. Жакшы кабар айтууга, жакырларга дайындап, бошоноорун туткундар, сокурлардын көздөрү көрөөрүн кабар кылууга, жана эзилгендерди эркиндикке чыгарууга, эгебиздин кечирим бере турган мезгилин ырайым кылаар жылын да жар салууга жөнөттү. Иса китепти жаап, кызматчыга кайтарды да таалим берүү үчүн жайгашып отурду. Синагогадагы элдин баары тең аны тигиле карашты. Ошондо Иса: Силер уккан ыйык жазуудагы сөздөр бүгүн аткарылды, деди. Баары ага ыраазы болушту да, оозунан чыккан кереметтүү сөздөргө таң калышып: Ой, бул Жусуптун эле баласы эмеспи? дешти. Дарыгер болсоң, өзүңдү айыктыр деген макалды айтарыңар бышык, деди Иса аларга. Капарноомдо кылгандарыңды бул жерде, өз мекениңде да кыл дээрсиңер. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Өз элинде пайгамбардын кадыры жок болот. Чын айтып жатам, Илияс пайгамбардын тушунда 3 жыл 6 ай бою асмандан тып эткен тамчы тамбай, бардык жерде ачарчылык болгондо, Ысрайылда жесирлер көп эле. Бирок Кудай Илияс пайгамбарды ошолордун эч кимисине жибербестен Сидон аймагындагы Сарепта шаарында жашаган бир жесирге алып барды. Элиша пайгамбардын тушунда да Ысрайылда пест артына чалдыккандар көп болгон. Бирок алардын бири да айыкпастан Сириялык Нааман аттуу киши гана айыккан.
Муну укканда синагогада отургандардын баары катуу ачууланышты. Тура калышып, Ыйсаны шаардын сыртына кууп чыгышты да, ылдый кулатмакчы болуп, шаар жайгашкан тоонун чокусуна алып барышты. Бирок Ыйса аларды аралап өтүп кетип калды. Иса Галилеядагы Капарнаум шаарына түшүп келди да, дем алыш сайын элге таалим берип жатты. Адамдар анын таалимине таң калып жатышты. Себеп дегенде, анын сөзүндө кудурет бар эле. Бир күнү синагогада жинге чалдыккан бир киши жүргөн. Ошол киши кыйкырып жиберди. Hey, Назареттик Ыйса, биз менен кандай ишиң бар? Түбүбүзгө жеткени келдиңби, я? Мен билем сенин ким экениңди. Сен Кудайдын ыйыгысың. Иса жинди тыйып, Үнүңдү бас. Бул кишиден чыгып кет. деди. Жин ошол кишини турган жеринде жыгып, эч кандай зыян келтирбестен чыгып кетти. Элдин баарынын үрөө учуп, өз ара Кара күчтөрдү бийлик менен чыгара кылган. Бул кандай кудурет болду экен? дешти. Ошентип туш-туш жакка Иса жөнүндө сөз тарап кетти. Иса синагогадан чыгып, Ысмандын үйүнө келди. Үйдө анын кайненеси ысытма болуп, катуу ооруп жаттыр. Исадан аны көрүп берүүсүн суранышты. Иса аялдын маңдайына басып келип, ысытманы басар замат, ал куландан соо тура калып, дароо конокторун тейлей баштады. Күн батканда элдин баары ар кандай оорулууларды Исага алып келе башташты. Иса ар биринин үстүнө колун коюп, аларды айыктырып жатты. Көп адамдардын ичинен жиндер Сен Кудай уулусуң деп бакырып чыгып кетип жатты. Иса аларга өзүнүн машаяк экенин айтууга тыюу салды. Анткени жиндер анын машаяк экенин билишчү. Таң атканда Иса ээн жерге барды. Калың эл аны издеп келип, кетирбестен өздөрү менен алып калгылары келди. Бирок Иса аларга: Мен башка шаарларга да Кудай патшачылыгы тууралуу жакшы кабарды жеткиришим керек. Анткени Кудай мени ошол максат менен жиберген, деди. Ошентип Иса Иудея жериндеги синагогаларда элге жакшы кабарды жар салып жүрдү.